мекендештер, урматтуу достор, урматтуу кечиңиздер менен бүгүн негизги максатыбыз бул жердеги чет жерде жүргөн кыргыз диаспора өкүлдөрү менен активисттер менен жолугуу болгон. Ошолорго биз мына бүгүнкү күнгө чейин кандай иш аракеттер болуп атат, ошол боюнча айтып өтөлү дегенбиз. Тилекке каршы көп биздин диаспора өкүлдөрү бүгүн келбей калды. Баардыгын биз чакыруу баракчасын жөнөткөн элек. Ошентсе да биздин чогулушубуздагы айтып өтүлүүчү максаттарды айтып өтөлү. Азыр Элмира эжекебиз айтып өткөндөй, биз 4 августта бул жердеги жаштар, жарандык активисттер чогулуп, электрондук шайлоо боюнча талкуулаганбыз, пандемияга байланыштуу. Андан сырткары бул электрондук шайлоо бул мезгилдин талабы, бүгүнкү күндө бул нерсе чечилбешин билип, биз ушул жердеги жүргөн, четте жүргөн мигранттар электрондук каттоого туруу боюнча дагы биз резолюцияга кошуп жазып, биздин кайрылуубузду жөнөткөнбүз. Андан сырткары ошол чогулуштан кийин эле 5 август күнү Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Шайылдабекова Нуржан Карманбековна менен түз байланышта чет жерде жүргөн дагы деле ошол диаспора өкүлдөрү, мигранттар менен байланыш маалымат жыйыны болуп өткөн. Ал жердеги бир нече суроолорго жооп алганбыз, бирок толук канааттанган эмеспиз. Ал жерде жеке мен өзүм суроо бергенмин, Нуржан Карманбековна, биз шайлоого барыш үчүн кандай жолдорго барышыбыз керек, эмнелерди өтүшүбүз керек дегенде, Нуржан Карманбековна төмөндөгүдөй бизге жооп берген. Мени өзүм жеке текшерип айткан, максат сиз биометрикалык маалыматты тапшырыпсыз. Эми сиз барып туруп өзүңүз жеке Орусияда кайсыл шаарда болсоңуз, дипломатиялык мекемелерге же консулдук бөлүмдөргө барсаңыз, биздин эшиктер ачык. Барып жөнөкөй консулдук каттоого турсаңыз, эч кандай форма 2 жөнүндө сөз болгон эмес ал жерде. Консулдук каттоого турсаңыз, сиз автоматтык түрдө шайлоого мүмкүнчүлүгүңүз болот деген. Ошол боюнча дагы биз суроо бергенде, бул жерде биздин активисттер видеону жазып алыптыр. Ошону биз угуп койсок, мен берген суроодон кийин жолу. Топчу коюп койсоң, жана видеону 45 минутадан баштап. Биз берген суроодон кийин жолу. Бул Нуржан Карманбекованын жолу. Россия Федерациясынын ички иштер министрлигинин акыркы маалыматы боюнча дайынсыздарбы? Туура айттыңыз, мен толук менен жоопкерчиликти тартам. Шайлоо укуктарын бирөөгө шарт түзүштүр санында. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Кантип форма 2 рейсти кетебиз деген тартып көрсөтөм, рахмат. Мурда биз кеткенбиз, мурда жолугушууда дагы бир мүмкүнчүлүк бар болчу, азыр деле бар. Консулдук каттоого турсаңыздар, автоматтык түрдө биометрикаңыз бар болсо, автоматтык түрдө шайлоочулардын тизмесине кийинки жаңыланууда киргизе бересиздер. Ошол мүмкүнчүлүктү дагы унутпасаңыздар, урматтуу мекендештер. Электрондук форматта шайлоочулардын тизмесине кирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт деп айтканбыз. Ал мүмкүнчүлүк бар, бирок бийик деңгээлдеги авторизацияны биз ошол шайлоочулардын тизмесинин тактыгын сактоого биз ошо бийик деңгээлдеги авторизацияны коюш керек. Мына ушундай төмөнгөдөй биз жооп алганбыз суроодон кийин. Бул жерде өзү айтып атат, электрондук каттоого турсаңыздар эле автомат түрдө шайлоонун тизмеси жаңыланып турат деп айтып жатат. Жаңыланганда эле сиз алсаңыз, шайлоого катышсаңыз болот деп жооп алды. Ошондон улам 6 августта мен жеке өзүм жумушка барбай, элчиликтин алдына бардым. Саат 11-де бардык. Ал жерде кезекте турган адамдар аябай көп экен. Кезекте турган биздин мекендештер Кыргызстанга учуу боюнча ошол жерде турган, арыз калтыруу үчүн. Ал жерде 458 болуп жазылып, 5 саат дегенде мен өзүмдүн кезегимди күттүм. 5 саат өтүп, консулдук бөлүмгө жеткенимде, ал жерде форма 2 бланкы жок деген жооп алдым. Форма 2 бланк жок, биздин базалар туташтырылган эмес, анан адистер шайланган жок деп.
ошол жоопту алып туруп, бирок менин телефондорумду жазып, сиздер менен 2 күндө байланышабыз деп мени узаткан. Биз 2 күн күттүк, эч кандай бизге жооп болгон жок. 6 күн өткөндөн кийин кайра эле биз барып, өзүбүздүн максатыбызга жетели деп, ошол эле кезекти күтүп, 500 болуп, 511 болуп жазылып, 5 саат күтүп, онда барып. Кирип барганыбызда бизге башкача жооп берди. Форма 2-nin бланкты толтурбайлы. Сиз азыр 2019 декабрдан бери консулдук каттоого аралыктан эле биздин сайттан көчүрүп бланкты, регистрационный карточка деген бланк бар экен, көчүрүп бизге жөнөтсөңүздөр консулдук каттоого автомат түрдө туруп каласыңар деген. Ошондо мен сурай бергенмин. А форма 2-ни биз толтурушубуз керекпи же жокпу деп. Десек жок, форма 2-ни толтурушун кереги жок. Консулдук бөлүмгө, консулдук каттоого турсаңыз, ошол жетиштүү деген жооп алганбыз. Андан чыгып биз 12 август күнү ошол жердеги дагы деле кайдыгер карабаган жарандар, биздин жаш активисттер, диаспора өкүлдөрү элчи менен жолугушууга бардык. Элчи менен жолугушууга барганда көптөгөн талкуулар болду, көптөгөн суроо жооптор болду. Анан ошол жерде Азаттыктын кабарчысы Такырбашева Лазат ушул консулдук бөлүм менен форма 2 боюнча суроо берген. Ал жерде Лазат айын тура суроо бергенде, сиздер консулдук бөлүмүнүн кызматкерлери бизди адаштырып атасыздар. Консулдук бөлүм турган менен сөзсүз түрдө форма 2-ни толтуруш керек. Бул шарт милдеттүү түрдө болсо керек деп суроо узатканда, биздин консулубуз Эдуард Кашкаевич жок, андай жок. Сиз консулдук каттоого турсаңыз эле форма 2-нин толтурушунун кереги жок деп бизге жооп берген. Ошол боюнча да бизде видео бар. Ал жерде видео тасмаланган. Топчу коюп койсоңуз, ошол видеону сиздер көрсөңөр, суроосу дагы, анан жообу да бар. Baş konsuldu tanışırdı. Sağ olun. Birinci soru ben almışım. Bu soru boyunca siz hücrelerin bugün tek bölgeden ezberlemeniz işe geliyor. Var. Hatta çıkarmayı bu tür kullanmayı analiz ediyor. Biz seçmeyiz. Bunu territorial избирательная комиссия seçer. Анан жанагы шайлоо эме боюнча сен тагыраак жооп бербейсиңби? Тизме боюнча дагы келелек, анткени учетто турса, туурабы? Алар тактагандан кийин жана 19-сентябрда бүтөт турбайбы? Тиги форма 2-нде. А форма 2-ни сөзсүз толтуруш керек деген бизге милдеттенген да. Бул жок. Список членов избирательной комиссии, я об этом говорю. А список избирателей это совсем другое дело. Список избирателей нужно делать все да? На сегодня. Пошел форма была заполняется до 18 лет, когда время остается мало, когда человек не состоит на учете, в этом случае форма заполняется. Конечно, да. То есть, но основное условие это дать референдум.
немножко дурность. Ну, как дурность. Здесь акценты, которые Өзіңіздер көрдіңіздер, бұл жерде сұрау бергенде толық жауап алдық. Қатты отырсақ, форма 2-ні толықтырыштың керегі жоқ деп. Бұл жерде бізде сұрау толғатақта, егерде біз жөнді қатты отырсақ, азыр өзі консулымыз айтып кетті, консулды қатты отырсаңар болды деп. Бұл жерде азыр бізде бұндай ой жарап отырды. Же бұл біздің консулымыздың компетенттүү түрүндө жооп бергени, же болбосо мыйзам түрүндө эле чын эле консулдук каттап отурса, форма 2-нин кереги жоктугу. Ошол жерде эки айрым жаралып атат. Биз ошол жерде эле консул менен сүйлөшүп, биз ыктыярчыл иштеп берели, эч кандай акча албай, аралыктан биз ушул өзүбүздүн досторубузду, тааныштарыбызды толтуруп, сиздердин уруксатыңар менен жөнөтсөк болобу, бир почта менен деп сураганда, ал макул болот. Жөнөтсөңүздөр болот, почта аркылуу, электрондо аркылуу жөнөтсөңүздөр, биз каттап бардыгын тизмеге кошобуз деп сөз берген. 2 күндө бул менин баш орун болот. Сиздер канча жөнөтпөгүлөр, 100 киши, 1000 киши жарандар жөнөтсөңөр, 2 күндө биз каттап коебуз деген жооп алганбыз. Ошондон кийин биз бардык өзүбүздүн тууган досторубузду суранып, ыктыярчы топ катары макулдугун алып, жөнөткөнүбүздө эч кандай каттоого өтпөгөн уктук. 21 август күнү, бул жума күнү, биздин активист жигиттерибиз консулдук каттоого турбаган угушуп, биздин ошол Эдуард Качкаевич менен жолугушка барышкан. Жолугушууга барганда бул айтылган сөздөрдөн башка сөздөрдү укканбыз. Ал жерге барганда силер консулдук каттоого биз коюп коебуз, бирок сөзсүз шайлоого катышуу үчүн силер форма 2-ни толтурушуңар керек деп милдеттеме койгонда, аны толтуруш үчүн ар бир жаран өзү жеке келип форма 2-ни толтуруп, ал жерде баягындай отрывной часть болот экен, ошону печать коюп, кайсыл шайлоо участканы тиркелгенин жазып берет экен. Бул деген эми жерлештер, туугандар, мекендештер дагы деле биздин мигранттардын укуктары мындайча айтканда бузулуп аткандыгы.